Салам туғандар, бұл видеода мен сіздерге қысқаша Assistant программасына кантип регистрация болуш керек екендігін түшүндүрүп берем. Просто assistant.io деген сайтқа киребиз дагы, жогору жакта войти деген кнопка бар. Ушул жерде басканда момундай бир окно ачылат. Бирок биз пока регистрация боло элек болгондугубуз үчүн нет аккаунта регистрация деген жердеги регистрацияны басканыбызда бизге жаңы окно ачылат. Бул жерден өзүбүздүн аты жөнүбүздү жазабыз. Мисалы дейли, Мистер Ли. Сіздер өзіңіздердің аты жөніңіздерді жазыңыздар. Мо флажок тұрған жердің үстіне басып, Қырғызстанның байрағын таңдайбыз дағы. Бұл жерден өзіңіздің телефон номерді жазабыз туғандар. Ылдыйға болса, как раз бұл жер аябай маанилүү. Бұл жерге біз дайыма колдонгон почтаны жазабыз туғандар. Почтаны жазганда бұл почтанын паролін биле тургандай бололу, бұл почтаға бізге доступ боло тургандай болсын. Ылдый жагына албетте унутуп калбай тургандай пароль жазалы. Бул жака тугандар почтанын мурунку паролу болушу шарт эмес. Wildberries'ке личный кабинетти ачып жатканда кандай пароль жазсаңыздар, ал болушу шарт эмес. Бул жерге эң маанилүүсү унутуп калбай тургандай бир пароль жазышыңыздар керек болот. Паролду жазгандан кийин регистрацияны басканда бизге жаңы окно ачылат дагы. Бул жерде, пожалуйста, проверьте вашу почту деп туруп, биздин почтага бир кат кетет. Кат келет. Получается, biz кайсыл почтамен регистрация болгон болсок, ошол жерде ачабыз дагы. Ылдый жерде көрдүңүздөр мына. Бул жактан бизге бир кат келди. Тугандар, караңыздар. Буга чейин бир канча биздин мекендеште болгон проблема. Бул катты ачкандан кийин, могул жерде добро пожаловать, спасибо за регистрацию дегенди көрүп туруп эле, меники бүттү деп туруп чыгып кетип атышат, и регистрация толук болбой жатат. Андай кылбайлы тугандар. Ылдый жакта подтвердить деген жер бар. Ушул подтвердитти баскандан кийин гана биздин регистрация толук кандуу регистрация болуп эсептелет. Так что тугандар, сіздерден көп сұраныч, сөзсүз түрдө поштаңыздарга кирип, бул жактан подтвердить дегенди басыңыздар. Эгерде поштаңыздарга киргениңиздерде входящий деген папкада кат келген эмес болсо, анда же промоакция дегенди караңыздар, же болбосо спам дегенди караңыздар. Ошол жактан Assistant деп туруп сиздерге кат келген болот. Ушулардын баарын кылгандан кийин дагы эле регистрация болбой жатсаңыздар, анда биздин Telegram группа бар, ал жерде Assistant техподдержка деген жерге жазсаңыздар, ошол жактан карап көрөбүз.